Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү чыгарылышта Scuba Tector деген аппарат боюнча обзор кылмакчымын. Мындай аппарат темир издейт, алтын издейт, күмүш баарын издейт. Мындай коробканын ичинде болот. Ичинде өзү, анан кийин ал колуна байлап алыш үчүн ушундай жип, анан мындай насаткалар бар. Буларды мол жагына катырып туруп, анан металл искателин мындай узун штангасы болот. Ошону деле катырып алып туруп, суунун ичине толук кирбей издей берсе болот. Бул өзү суунун ичинде издегенге жасалган атайын. Суу кирбейт. Ал кнопка менен көгүзөт. Бул кнопка обновление кылабы, жакшы түшүнбөй койдум. Ушул кнопканы басып турса, мына күйдү. Кайра басып турса, өчтү. Басып турсаң, күйөт. Суунун ичинде иштей берет. Жан салса болот, толук салып иштете берсе болот. Судун сыртында деле мынакей ушундай вибрация берет колго, анан ушундай үн чыгарып иштейт. Бул жол менен ушундай расстоянияда. Алтын, күмүш, темир баарын издейт. Майда тыйындарды издейт. Өтө сонун аппарат экен. Эң башкысы муну бул башыны бул жакка алып келбеш керек. Анткени бул ылдый жагга деле, анан үйдө жагга деле тарта берет экен. Мисалы мал жагын бул жакка алып келсем, мынакей. Бул жакта темирлер бар да, мисалы батарейка бар, ошонун баарыга өзүнөн өзүгө звук чыгарып баштайт. Ошол үчүн мындай положенияда иштетиш керек. Батарейка болсо ушул жагына салынат. Ушул жака обычный крона батарейка салынат.